Билим адам үчүн соолбос булак жана түгөнгүс бакыттын ачкычы экендиги кылымдардан бери айтылып келе жаткан талашсыз чындык. Ал эми ийгиликтин башаты билимге умтулуу. Дайыма алдыга умтулуу менен билим алуу гана адамды бийик жана эркин кылат. Синхрондук котормо бөлүмүндө окуган студенттер арасында достукту чыңдоо, ынтымакты бекемдөө менен бирге билимге болгон кызыгуусун арттыруу, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында түзүлгөн Тилмечтер таймашы интеллектуалдык клубу. Клуб 2015 жылдын декабрь айында дал ушул бөлүмдүн студенти Айчүрөк Нурлан кызынын демилгеси менен жана ушул эле синхрондук котормо бөлүмүнүн 2015-2016 окуу жылынын бүтүрүүчүсү Баялин Касымали уулунун жетекчилиги астында кыргызча-түркчө программасынын активдүү студенттери тарабынан ийгиликтүү ишке ашып, өз максатына жетти. Ал эми команданын курамында ар бир бөлүмдүн студенттеринин болушу бөлүмүбүздө окуган студенттер арасында достуктун бекемделишине негиз болду. Жалпы 12 команданын катышуусундагы алгач оюн котормо жана котормонун тарыхы, котормочулук бесиүү аттуу темада болуп, таймаштын ар бир айда бир жолу өткөрүүгө ылайыкташтырылуусу менен кийинки айларда манас эпосу жана котормо, география, экономика жана саясат жана кино искусствосу деген чоң темаларда өткөрүлгөн. Синхрондук котормо бөлүмүнүн ардактуу окутуучулары ар бир оюнга суроолорду түзүү менен клубка ар тараптан колдоо көрсөтүп келишти. Ошондой эле командалар эже агайлар тарабынан сыйлуу белектерге да ээ болушту. Жыл аягында өткөрүлгөн финалдык таймашта Юник командасы Тилмечтер таймашы интеллектуалдык оюнунун биринчи сезонунун чемпиону аталып, атайын кубок менен сыйланса, капитандар таймашынын жеңүүчүсү аталган Асель Геримова да кубокко ээ болду. Мыкты оюн, кызыктуу көз ирмемдер, түрдүү суроолор, ар түркүн кызыктарды камтыган таймаш көпчүлүктүн купулуна толуп, 2016-2017 окуу жылында кайрадан өз ишин улантмакчы. Андыктан таймаштын экинчи сезонуна катышкан бардык командаларга ийгилик каалайбыз.